Түркмөнстан парламенти эмгек сиңирген итбагар сыйлыгын негиздөө үчүн мыйзам кабыл алды. Түркмөнстан парламенти эмгек сиңирген итбагар менен элдик итбагар сыйлыгын негиздөө жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алды. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы билдирди. Депутаттар сыйлык негиздөөнү улуттук тарыхый маданий мурастарды сактоо жана жайылтуу боюнча президент Курбангулы Бердимухамедов көрүп аткан аракеттер менен байланыштырышты. Маалыматка караганда, президент итбагарларга ыйгарыла турган эң белгилерди жана жылдын эр жүрөк түркмөн алабайы сынагынын жеңүүчүсүнө бериле турган медалды жеке өзү сындан өткөргөн. Ит сынагы өлкөдө быйыл биринчи жолу өткөрүлөт. Дүйнөлүк банк Кыргызстан экономикалык жактан 37%га жакырчылыкка кабылат. Акыркы учурда өлкө аймагында азык-түлүк кескин кымбаттоодо. Буга ылайык Дүйнөлүк банктын берген маалыматына караганда, Кыргызстан 37%га жакырчылыкка кабылуу коркунучунда турат. Бул тууралуу Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Навид Хасан Накви медиа каражаттарынын өкүлдөрү менен жолуккан учурда айтты. Мындай кейиштүү абалды Хасан Накви эки эсеп менен түшүндүрдү. Биринчиси киреше булактарынын жогорулашы жана инфляция, экинчиси 2020 жылы 12%га жеткен азык-түлүк баасынын жогорулашы.